Акыркы мезгилдерде кофе көпчүлүктүн сүйүктүү суусундугуна айланып, эл арасында суроо талап дагы көбөйүүдө. Кофенин түрүн жасап, кофе ичүү маданиятын жайылткандардын саны дагы арбып барат. Алардын катарында 5 жылдан бери кофе сүйүүчүлөрдүн арзуусуна татыган Пьер кофеканасы. Бүгүн аталган кофекананын франшиза багытында биринчи филиалы ачылды. Аталган кофеканадан жайдын ысык аптабында салкын чатырчанын астында кофе, чай жана түрдүү суусундуктарды ичип, адал азыктардан жасалган тамактын даамын татууга болот. Пьер кофеканасында азыктардын адалдыгына өзгөчө көңүл бөлүнөт. Спирт ичимдиктери сатылбайт, ошондой эле көпчүлүк сүйүп ичкен кыргыздын сүт чайы дагы даярдалат. Жеке ишкер Жоодар Омошевдун айтымында тамак аш бизнеси аркылуу жакшы каражат табууга мүмкүн. Франшиза багытын тандап алдык. Франшиза багыты бул өзүңүздүн ошол жасап аткан системаңар, ички процесстерди башка бир каалоочуга, башка бир өнөктөшкө белгилүү бир акчанын алып, андан соң ошол системаны коюп бересиңер да. Эми кофейня форматында бул биринчи франшиза. Анан кофе точкалар, кофе островоктор деп биз кофе point деп, бир кофе point деп бир багытта чыгардык. Ал жакта 2 франшизабыз иштеп атат. Бирок ар бир бизнес тармагынын өзүнүн спецификасына жараша кээбиркилер 3 айда эле өзүнө болот же болбойт деп белгилеп коет. Кээбирки тармактар 1 жылга чейин күтүш керек, кээбирки тармактарды 6 ай күтүшөт. Ошон үчүн мисалы менен сурасаңар, ресторан тамак аш форматы бул 1 жылга чейин негизи күтүлөт. 1 жылга чейин эгер сиз өзүңүздө баардык ыкмаларды колдонуп болбойт десеңиз, андан ары болбошу мүмкүн. Бирок биз 1 жыл эмеспи, 2-3 жылдан көп жыл бул тармагында иштедик. Себеби мен өзүм ресторатор болбогон үчүн менин убактым ошол алып койду. Эми ар бир бизнестин спецификасы ушундай, что бул тамак аш тармагында сөзсүз түрдө сиздин өнөктөшүңүз же ошол коюп аткан кишинин директор бул ресторатор болуш керек, ушул тармакты түшүнгөн, ушул тармакты жакшы билген киши болсо, ишиңиз батыраак алга жылат. Эгер андай нерседен алыс болсоңуз, тилекке каршы жумушуңуз жүрбөй да калышы мүмкүн. Мындай урап калышы мүмкүн да, банкрот болупчу. Жаңы ачылган кофекана аркылуу 35 адам жумуш менен камсыз болгон. Жумушчулар дайыма окуудан өтүп, билимин жогорулатып турат. Зыбырат Эркинбекова, Жолборс Байзылдаев, Марал телеканалы.